Assalamu alaikum, Кадырма машина кейч каналының көрүүчүлөрү. Ош шаарындагы чоң курулуш болуп жаткан жөнүндө маалымат берейин деп атам. Дайыма эле көбүнчөсү маалымат берүүдөмүн. Бул Кулатов кичи району жана Төлөйкөн кичи району тарапта жайгашкан. Могул жакта мурдагы Барсбек каган айлампасында мындай эстакадалык көпүрө жөнүндө маалымат берейин деп атам. 16 август 2026 жыл. Өзү 3 апта болуп калды. Акыркы видео тартканым боюнча ушул көпүрө жөнүндөчү. Бул көпүрө ушул көчө Бекмамат Осмонов көчөсү түштүктөн түндүккө карай кетип атканда жана чыгыштан батышка карай кетип атканда бул жагы батыш тарабы Көкүмбий көчөсү, бул жагы Кооператив көчөсү. Ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Өзгөрүүлөрдүн бир эмеси бул жакта лотоктор дагы бир аз арык суу кеткен лотоктор бир аз жылдырылыппы, өзгөргөн. Анан могу капталкы жагына биринчи катмарбы же өзү негизи ушундай эле бир катмар менен эле туруп калабы дедим. Асфальт басылып, асфальт төшөлүп, мындай тегизделип калды. Кооператив көчөсү жана Көкүмбий көчөсү деле тарабынан келген чакта. Эми бир аз басып дагы жакшыраак көрсөтөйүн. Үстүдө деле мынакей темир мындай коргоочу тосмолор да турат. Жөөжү өтүүчү адамдарга дагы ылайыкташтырылып жасалган. Азыр ошо Көкүмбий тарабына өтөлү. Батыш тарапка өттүк, Көкүмбий көчөсү тарабында. Мурда да могул жерде ошол сейил багы бар эле. Сейил багында бир аз кыскартып, мындай суу өтүүчү лотоктор коюлуп, ушундай өзгөрүлүп жатат. Анан өтө чаң болуп, мынакей бактарактарда карасаңыздар бозоруп калды. Анан Бекмамат Осмонов дагы ошол жакта да оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Бекмамат Осмонов көчөсүндө биз могу жака да басып көрсөтө берейин сиздерге. Ушул айлампа менен өтө турган жагы. Анан тротуар деле мындай караганда чоң кене экен. Ошондо вело жолчосу менен да болсо аябай жакшы болот. Ушундай болуп жатат. Азыр ошол эстакада көпүрөсү кандай болуп атат экен, ошол тарабында көрсөтүп коеюн. Көкүмбий тарапта. Үстүнкү экинчи катмары дагы басылса керек. Тротуардын кенендиги бул жакшы. Өтүүчү жолдо. Токтопой эле көрсөтүп тура берейин видеону. Анан комментарийге жазып аткан, катышып аткан көрүүчүлөрүңүздө ыраазычылык билдиремин. Ушундай видеолордон көп чыгарып турум деген көрүүчүлөрүбүз да көп болуп атат. Албетте ошол мүмкүнчүлүккө карап шаардагы өзгөрүүлөрдү тартып турган аракет жасап турам. Өз негизи. Бул жагын өтүп алалы. Бул жагында мынакей мындай иштер жүрүп атат. Машина кейжиге жардама берем десеңиздер, биздин каналыбызга байланыш жана WhatsApp номерлерин кетели 701 118 118. Мынакей таптоо иштери жүрүп атат экен, шагыл таптоо иштери. Асфальт басууга, асфальтты төшөөгө даярдык иштери жүрүп атат экен да. Ушул
егемендик күнүнө чейин ачылып калса аябай чоң сонун мынандай белек болот эле шаардыктарга жана шаардын конокторуна, өзгөчө ушул айдоочуларга, автоунаа айдаган айдоочуларга. Тарабын да көрсөтүп коеюн. Бул жактагы могу жак тротуар болот экен. Анан бул жакта мынакей канал, суу өткөн канал бар, ирригациялык канал. Сиздерге бул видео деле кызыктуу болду деп ойлоймун. Жакшы эле Ош шаары жөнүндө маалымат алдыңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналга жазылып электер подписаться басчысын басып, видеонун астында жазылып, ушундай керектүү пайдалуу маалыматтардан биринчилерден болуп кабардар болуп туруңуздар.